Арыстан менен коён. Калың токойдун четиндеги карагандуу жерде бир коён жашап, коркоктугунан казып алган ийнинен алыс чыкчу эмес. Бир күнү коркуп ийинде жата берип, кантип күн көрөм, атасынын өңкөрү бир баатыр болуп көрөйүн деп ойлоду да, ошол замат ийинден чыкты. Эки жагын каранып, тиштерин арсайтып, жүндөрүн үйрпөйтүп, так мандайында турган арыстанды көрө койду да, коркконунан бир орунда катып калды. Арыстан коёндун жанына келип: "Бакыран көзүм, колго түштүң эми сени жейин" деп тиштерин качыратып, эки чайнап бир чутчудай болду. Коён байкуш эсин жыйып, кантип кутулуштун амалын издеди. Акыры арыстанга: "Кадырлуу арыстан, жесең жегин, бирок айта турган бир сырым бар" деди. "Анда тезирээк айтып кал." "Сен өтө күчтүүсүң, ага толук ишенем. Бирок тетиги кудукта сенден да чоң, сенден да күчтүү бир арыстан бар экен. Ал бая күнү сени жейм деп ачууланып жатканын уккан болчумун. Оболу ошого бир беттешип көр. Сенин күчүңдү көрүп калайын. Мен кайда качмак элем. Анан деле жейсиң, сыртаным" деп жалбыруу карайт. Өзүнүн күчүн жанды уккан арыстан чындап ачууланып: "Кана, менден күчтүү арыстанды көрсөтчү. Ал кайсы жерде? Ээрчитип бар" деп коёнго буйрук кылды. Коён арыстанды терең кудукка ээрчитип барып: "Ушул кудукта. Өзүң карап көрсөң" деди. Арыстан кудукка эңкейип карап, өзүнүн сөлөкөтүн суудан көрдү да: "Мен ушул саксаган арыстандан кантип эле кем калайын? Кана, кармашып көрөлү" деп ачуусу менен кудукка секирип түшөт. Сууга барып шалп этип түшүп, тумчугуп өлөт. Ошентип, коён амал менен арыстанды өлтүрүп, анык макоо тура деп секирип жолго түштү.